Мас абалында талак берилген 3 талак кабыл болобу болбойбу дейт. Мастын талагы түшөт деген сөзүбүз бар биздеки. Бирок талак маселесин эрди катын чогуу келсе отургузуп алып сураш керек болот, минтип жооп берилбейт. Арактан кантип кутулса болот дейт, ичпей койсо кутулат. Айылдан чыгарыш керек. Түшүндүңөрбү аксакалдар, силерге карыз. Силер чогулуп барып, чогулуш кылышыңар керек. Биздин айылда арак болбойт. Кул атып айыл өкмөтү болсо кандай адам эле? Кандай алымдар чыккан жери болсок деп, молдон аралаштырып, алсаң молдон узу чыгылат да. Молдош жок баргыла өзүңөр. Түшүндүңөрбү? Барып пата берип, сатпа деп туруп, магазинде да арак болбос силердин айыл өкмөттө. Ошого жеткиле көлдүктөр ушинтти. Көлдүктөр ушинтти. 20 жыл мурда жаназа окулбай калчу эле буларда молдо арак мачышып алып. Азыр арагы жок айылында. Азыр Ош тарапка келгенде, Жалал Абадка келгенде магазинге киргенден коркосун. Арагы бар магазинге чубак ажы кирип кетти. Міне пиво ичеп экен деп ойлоп калабы деп коркуп, анан жолдогу эчтеке ала албайсың да коркосуң да бир жака киргенден. Эмне деп ойлоп калат дейсиң да. Бала экен да тартып койсо сүрөткө карап турса биякта коркуп турга киресиң. Реклама кылып чыгарат да ушундай ушундайды.